Салам достор, менин атым Нурсултан болот. Жашым 25-те. Германияга келгениме 1 жылдан ашып калды. Германияга 1 жыл мурун аудитория программасы менен келгем. Азыркы учурда аудитория программасын аяктап, FSJ программасы менен волонтер болуп иштеп атам. Иштеп баштаганыма аз эле убакыт болду. 1 айдай убакыт өттү. Азыр бүгүн дагы жумушка бараткан убагым. Бүгүн биринчи жолу видео тартып атам. Ошо видео менен Германиядагы 1 күндүк убактым кандай өтөт, ошол жөнүндө кыскача айтып түшүндүрүп берейин дегем. Азыр мен өзүм жумушума кетчү остановкага басып баратам. Бул жакта Германияда автобустар шаар ичинде анан U-Bahn деген бар, анан S-Bahn деген бар. U-Bahn деген бул Россиядагы трамвайлар бар го, ошо трамвай сыяктуу. S-Bahn бул метро сыяктуу болот да. Анан дагы поезд бар, скоростной поезд. Ал чоң шаарлар аралыгында жүрөт. Азыр ошо мен U-Bahnга баратам. Бул жакта бүт бардыгы убагы менен болот. Мисалы үчүн немистей так деп коет го, ошондан келсе керек билбейм, бирок мисалы үчүн ар бир остановкада, ар бир ушу U-Bahn кетчү, S-Bahn кетчү станцияларда кайсы автобус же кайсы поезд канча убакыттан кийин, саат канчада каяка кетет, бардыгы жазылган да. Мына азыр айткандай эле биякта поезддардын расписаниясы түзүлүп турат. Мисалы үчүн азыр 14 деп турат, 1 мүнөттөн келет деп турат. Бул азыр ровно 1 мүнөттөн кийин келет. Биякта ашып кетсе 1 мүнөт, 2 мүнөт кечигип келет, бирок 2 мүнөттөн көп күтпөйсүң да. Бардык убагында келет, убагында токтойт. Мисалы үчүн азыр 14 деген 1 мүнөттөн келет деп турат. Азыр 1 мүнөт убакыт күтүп көрөлү. Achtung, U14 zum Hauptbahnhof fährt ein. U14 келип калды баталай. Бул таблонун да бир өзгөчөлүгү, мынакта U9 деп турбайбы? U9 деп туруп 1 мүнөт, анан кичинекей поезд турат, көрдүңөрбү? Башында негизи кээде узун поезд болсо 2 вагон сүрөтү, эгер кыска поезд болсо 1 эле вагон сүрөтү. Мисалы үчүн могу алдында 1 вагонду сүрөтү турат. Бул значит азыр поезд келип остановканын алды жагына токтойт да. Ошон үчүн көбүнчө адамдар ушуну карап туруп алды жагына же арт жагына токтосо арт жагына барып турушат. Азыр кыска поезд келди, 1 вагон. Азыр остановканын алдына токтоду, көрдүңөр. Биякка болсо негизи узун U-Bahn болсо
анда аягы тейт, аяка чейин барат чойлот да, ошо узун болуп токтойт. Германияда негизи менин оюм боюнча ушу поезд, автобустарга билеттер кымбат да, Кыргызстанга салыштырмалуу. Мисалы үчүн бир остановкадан экинчи остановкага жүрүш үчүн 2 евро 60 цент болот да. Кыргызстандын акчасына отургондо 260 сом болуп калат азыркы. Анан негизи айлык карта алса болот. Айлык карта айына 30 евро болот. Автобус, U-Bahn, S-Bahn баарына жарай берет. Бирок шаарлар зонага бөлүнөт. Мисалы үчүн биринчи зона, экинчи зона деп. Мисалы үчүн меники 1 айлык билетим биринчи зонага эле да. Ал деген шаардын центрине, анан шаардын чет жагына эле жарайт. Экинчи, үчүнчү зонага жарабайт. Аяктан эгер мен кармалып калсам, мага штраф салат. Айткандай эле азыр мыяктан картадан карасак болот. Мисалы үчүн бул 1 деп турган бул шаардын центри, шаардын чет жагы. Экинчи зона деген шаардан алыскы кичинекей шаарлар, айылдар ушундай болуп, биякта 7-чи зонага чейин экен. Мен азыр 1-чи зонага эле жүрө алам. Менин билетим 1-чи зонага эле жарайт. Башында жаңы келгенде кандай десем, кичине кыргызчылык кылып билет албай, билети жок жүрүп калдым. Эгерде ошол убакта билети жок кармалыла турган болсо, 60 евро штраф салат. Эгерде штрафты определенный бир убакыттын ичинде төлөбөсөң, үстүнө процент кошула берет да. Азыр мен өзүм станциядан түшүп, жумушумду өздөрү жөө баштапкан. Жумушума чейин 5-10 мүнөт жөө баштам. Бул жакта кыргыздай аябай көп Германияда. Мурун кезип турчубуз, азыр корона кылып кезиккенге болбой калгандыктан азыр көп кезикпей калдык. Антак дайыма ай сайын кезигип турчубуз. Германияда көп жерлерде камерага тартып берген койбойт. Бул мисалы үчүн кандай түшүндүрсөм, көчөдөн кетип баратып, бирөөнүн бетин же машинасын тартып алсаң, ал сага айтышы мүмкүн да, эмне тартып атасың депчи. Биякта андай нерсе, кандай өздүк личный жашоого киригиши катары саналат. Анан көп жерлерде ошон камерага, телефонго тарта албайсың да. Мен иштеген жер негизи меники азыр правилиге социалист яар кылам. Ал кыргызча айтканда 1 жылдык
ыктыярчы болуп которулуп калат. Кандай экенин кыргызчасын деле билбейм, бирок орусча добровольный социальный год деп коет. Бул жакта мамлекеттик, мисалы үчүн больницаларда же каарылар үйүндө анча болуп иштеп жардам бересиң. Азыр мен жумушума жетип калдым. Бул мен иштей турган жер ушул жер. Бул жер дом инвалидов болот. Биякта мен волонтер болуп иштейм. Бияктагы жашоочулар менен ойноп, көчөгө прогулкага чыгып, же магазинге апарып келип, магазинге барып продукт алып келип, ошондой жардамдарды кылабыз. Ар бир жумушчуга бияка мындай чип берилет. Келгенде, жумушуңа келгенде, анан кеткенде басасың. Биякта саат канчада келдиң, канчада кеттиң, ошонун баарын тактап калат. Биз жумушка келгенде дайыма 1-күнү күнү, анан 5-чи күнү коронага тест тапшырабыз. Ал тест тапшыргандан кийин 15 мүнөт күтүшүбүз керек. Ошо 15 мүнөттүн ичинде результат чыгат. Тест тапшырмайын биз жумушка киришип иштегенге уруксат бербейт. Бул жакта дайыма маска менен жүрөбүз. Жанагындай чүпөрөк маскалар эмес, мындай медицинский атайын маскалар менен жүрүш керек да. Көчөгө чыкканда чечип койсоң болот, киши жок жерден. Бирок магазинге же общественный транспортко турганда дайыма маска менен. Анан адамдардын бири-биринин арасындагы аралыкты сактап жүрүш керек. Азыр мен иштеп аткан жерде 8 адам бар. Булар адамдар инвалидтер, мисалы үчүн акыл эсинен эметкендер же колу буту кыймылдабагандар. Биз буларга тамагын даярдап беребиз. Көчөгө чыгарып келебиз бир маал күндө, прогулкага алып чыгып. 5-чи күн сайын, ай сайын, ар бир жума сайын 5-чи күн сайын аларга акча берилет, 5 евродан. Ал 5 еврону алып магазинге барып өзүлөрү каалаган нерселерин сатып алышат. Биз аларды жетелеп, чогуп барып, жардам берип, алчысын алып берип келип турабыз. Биякта өзүлөрүнүн үйүндө жашагандай эле жашайт. 2 кишиге бир душ. Кээ бир адамдар бар, өзүлөрү жуун албайт. Мисалы үчүн кечинде жатарда өзүнүн кийимин которуп, бетин, тишин, колун, колтуктарын жууп жатыш керек күндө. Кээ бирөөлөр өзүлөрү жууя алат, кээ бирөөлөр жууя албайт. Жууя албагандарга биз жардам беребиз. Эркек кишилердин сакал муруттары өсүп кетет. Алардын сакал муруттарын алып беребиз. Кээ бирөөлөр өзүлөрү ала албайт. Жума сайын бизде план болот. Ошо план менен ал планда эмне кирет ал планга? Бир жума полный эртең менен эмне тамак берилет, түштө эмне тамак берилет, кечинде эмне тамак берилет, ошолордун планын түзөбүз. Кандай жумуштар аткарылыш керек? Мисалы үчүн мусорларды ыргытыш керек. Кир кийимдерди ылдый прачкага түшүрүш керек. Продукты сакталган склад бар. Ошо складты продуктыларды текшерип чыгыш керек. Срогу өтүп кетсе, аларды ыргытабыз. Ошо продукт койгон полкаларды алып, тазалап, жууп чыгабыз. Мындай айтканда кадимки үйдө калган жумуш сыяктуу эле, биякта деле ошондой жумуштарды кылабыз. Азыр мен корона тестим чыкты, результаты чыкканда биякта эгерде S болсо бул негатив, Т болсо анда позитив да. Азыр меники негатив чыкты. Эми
мен жумушка келип жумушумду баштай берсем болот. Биз жумушта оор деле жумуш кылбайбыз, жаңы кыйналгыдай. Мисалы үчүн мындай картондорду, мусорларды сыртка алып чыгып өтүп келебиз. Негизи кээде мындай майда чүйдө жумуштарды биякта жашаган жана девонер деп коебуз, жашоочулар өзлөрү алып чыгып алып келип ушундай майда чүйдө тапшырмаларды кылышат. Алар кандай десем, өзлөрүн таштап коюп эчтеке кылбай отурбастан ушундай майда чүйдө жумуштарды кылышканга жардам берет. Мисалы үчүн тамак ичишкенден кийин столдун үстүн жыйнашат, идиштер жуулуп бүтсө идиштерди алып ордуларына салыштырышат. Дайым бош отурушпайт да, биз менен чогуу бирдеке кылышат. Тамак жасаса туурап берип ушундай жардамдарды кылат. Сыртка чыккандан кийин бекитип калат, ачкычы жок, кире албайсың. Ошон үчүн дайыма ачкычынын жанында болуп туруш керек. Германияда бүт жер ушундай да. Эгер ачкычыңды жоготуп же үйдүн ичине унутуп калсаң, бекип калат. Анан сыртынан кайра кире албай каласың. Азыр түшкү тамактан кийин залга келип, ушинтип телевизор көрүшөт. Же болбосо мондай настольный оюндар бар, ушуларды ойнойбуз. Көчө күнү болсо мынтип жумурткаларды кооздоп боегонбуз. Христиандардын ушундай майрамы бар, билет болушуңар керек. Биздин Ноорузга окшош жазында ушун жумурткаларды боеп майрамдашат го. Көчөнү ушун жумурткаларды кооздоп боегонбуз. Ошентип комнаталарга жумурткаларды илип, жанындагы адамдар тартып эле коеюн, буларды негизи уруксаты жок, тартканга болбойт. Кечкисин душка түшкөндөн кийин кийип жүргөн кийимдерин чачышат. Чачкандан кийин буларды өзүнчө сорттоп, мисалы үчүн ак кирди өзүнчө, кара кирди өзүнчө кылып бөлүп алып, буларды прачкага алып келебиз. Прачкага алып келгенде да биякта өзүнчө бөлүнүп турат. Өзүнчө бөлүп таштап коебуз. Таштап койгондон кийин булар эртең түштө жуулуп, кайра бизге жеткизип беришет да. Азыр бүгүнкү жумуш бүтүп, үйгө чыгып кетип баратам. Жана келгенде чит баскан эле кетип баратканда кайра басып турабыз. Ушун менен кандай контроль болот да, канчада келип атат, канчада кетип атат деген сыяктуу. Кайсы күнү келди, кайсы күнү келбей калды деп ушун менен эле тактайт. Мисалы үчүн жумушка кечигип келсең эч ким унчукпайт, бирок ушу компьютерден чыгат да, сен кайсы күнү саат канчада келдиң, канчада кеттиң, ошактан чыгып калат. Пока мен 2 жолу кечиктим, пока мага эч ким унчуга элек. Бүгүн план боюнча негизи аябай көп нерселерди айтып бермекмин. Анан видео тартып баштаганда эле мындай айтайын деген ойлогон ойлоруңду айта албай калат экенсиң. Балким биринчи жолу ушинтип видео тартып баштагангабы билбейм. Негизи бул FSJ деген
алпер кылгандан кийин эгерде немецкиң жакшы болбосо же болбосо Германияда дагы бир жыл дополнительно калгың келсе ошо FSJ кылсаң болот да. Мисалы үчүн мен иштеп аткан жерде Ташкент деп айына 580 евро берет. Анын ичинде тамак ашың бар, жол расходуң бар, жашаган жериңе акча төлөгөнүң бар. Бирок чын-чынына келгенде ал кандай десем, өтө көп акча эмес биякта. Ал мисалы үчүн эле мисалга алганда эле мен жашаган жериме айына 330 төлөйм. Ошо 580 ичинен 330 жашаган жериме төлөйм. Калганы продукту еще ай сайын жолуңа 30 евро кетет. Билеткечи. Анан кээ бир жерлер бар. Иште ошо волонтер болуп аткан жерден өзүлөрү общагадан, жатаканадан же өзүлөрүнүн ошондой жумушчуларына бөлүнгөн атайын эмелер бар. Ошол жактан бекер жилье берет. Бирок карманный расход деп Ташкент деп сага аз эле акча берет да. Мисалы үчүн 250 же 350 ошондой аз эле берет да. Негизи бул FSJ деген программага 27 жашка чейин алышат. 27 жаштан кийин бөлөк программа болуп кетет. Ал деле FSJ сыяктуу, бирок аталышы бөлөкчө да. Бул FSJ деген именно 20 жашка чейин. FSJ кылганда дагы кандай плюстар бар? Плюстары көп. Мисалы үчүн FSJ кылды деген сертификат аласың. Ал сертификат менен кийин окууга тапшырсаң, кандай десем, ал да бир плюс болот окууга тапшырганга. Дагы мисалы үчүн зоопарктарга, музейлерге барсаң, ошо FSJ картаңды көргөзсөң, сага 50% же 50% болуш керек, точно билбейм канча экен. Ошондой скидка кылып берет да. Мисалы үчүн билетке скидка кылып берет. Мисалы үчүн общественный транспорттарга дагы скидка менен меники 30 евро ай сайын. Эгерде аутер болуп атып тилиң аябай жакшы болуп кетсе, мисалы үчүн уровень B1 же B2 болуп кетсе, анда сен FSJ кылбай эле сразу окууга тапшырып азгилиң кылсаң болот да. Мисалы үчүн менин тилим анча эмес, жакшы эмес. Ошон үчүн мен бир жыл FSJ кылып, FSJ кылып атып, тил үйрөнүп, тил окуп атам да азырчы. Буюрса бир жыл бүткөндөн кийин мен дагы окууга тапшырып кылам. Видео жаңы тартып баштаганга байланыштуу кичине үзүп, өзүм оюмду топтоп алып, анан кайра тартып атам. Анда туура болбосун деп ойлойм. Менин ушул видео аягына чыкты. Өзүм билген нерселеримди силерге айтып бергенге аракет кылдым. Бардык нерсени түшүндүргөнгө аракет кылдым. Эгерде туура эмес айтып же туура эмес түшүндүрүп алсам, туура кабыл алгыла. Мен дагы опытный блогер эмесмин, жаңы эле баштап атам. Буюрса ушул биринчи видеом. Кандай өзүңөрдүн ойлоруңар, суроолоруңар болсо комментарий жазгыла. Буюрса ар бир нерсени дагы ойлонуп жакшыраак түшүндүрүп бергенге, билип бергенге аракет кылам. Буюрса эмки видеого чейин көрүшкөнчө.